рилстерди мен кантип тартам жана контентти кантип алып барам. Билесиздерби, мен еще и психолог болгондуктан кээ бирде макияж жасап, прическа жасап, студияга келгенде сен энергияң жок болушу мүмкүн да, настроенияң жок болуп, ошон үчүн мен дайыма айтам да, башталгыч этапта эшиктесизби, кайсыл жактасыз, энергияңыз келдиби, дароо телефонду алып туруп тартып айтып салыңыз да, чыгарып салыңыз рилске. Рилске идеальный контент чыгарам деп бир нерселерди катып отурбаңыз. Идеально, лучше не идеально сейчас, чем идеально никогда. Идеалдуу контент жазатам, идеально тартам деп жашоосуна откладывать эткендер миллион. Ошон үчүн сиз мен двоечник блогер болом, троечник блогер болом, мен 2ге жазайм, 3кө жазайм, но жазайм деп өзүңүзгө сөз бериңиз. Себеби дегенде мен сонун идеалдуу жазам, себеби дегенде мага хейтерлер жазат, мени критикалайт, мен майым чыгып калды, там ичим чыгып калды, же биягым чыгып калды, же болбосо мынтип сүйлөп койду деп шылыңдайт деп отуруп мага ушинтип жазышат деп отура берсеңиз, анда сиз өмүрү чыгарбайсыз. Кылган адамга сын дайыма табыла берет. Эгерде сын уккум келбейт, дайыма жакшы адам болгум келет, жакшы болгум келет десеңиз, анда эч нерсе чыгарбай эле койсоңуз болот. Себеби дегенде эл ушундай жаман нерсеге бат реагировать этишет да. Мисалы үчүн, эгерде мен мындай сүйлөп атып, ичим чыгып, же бир нерсем чыгып калса, дароо айтышат. Толуп кетипсиң, семирип кетипсиң, мындай болуп кетипсиң депчи. А сен идеалдуу болуп турсаң, эч нерсе дешпейт. Бизде эч качан там мактап, кол чабып, андай нерсе редко болунат да. Ошон үчүн жаман нерсеге эл бат чуркап келет да. Это называется где-то черный пиар. Ошон үчүн сиз баарына даяр болушуңуз керек да. Акча таап, узнаваемостун дагы налогу бул ушундай жанагындай анча-мынча балким жүрөккө тийген комментарийлер дагы болушу мүмкүн. Кандай рекомендация бере алам? Мисалы үчүн мен азыр өзүм основной блогумда, цифровой психология блогумда өтө көп комментарийлер бар да. Мен окуганга убактым да жок, кирбейм көп учурда делечи. СММ адисим алып барат албетте. Но эмнени айткым келип атат? Мен ошолорду окуп алып токтоп калсам, мен көп адамдардын көп билим берип, дагы жакшы ийгиликтерге жетишим мага оор болмок. Ошондуктан эч качан токтобоңуздар. Эгерде кааласаңыздар, бул сиздин үйүңүздөр да, сиздин баракчаңыз бул сиздин үйүңүз. Ошон үчүн сиз андай комментарийлерди өчүрүп же блоктоп эле салсаңар болот. Андай адамдарды жашооңузга кошпой эле коюңуз, жана не подпускайте их к себе.